негизги максатыбыз аймактагы рай хатибият, айылдык өкмөт жана айылдык имамдардын мындай бир ишмердүүлүгүн жандандыруу, дагы жандандыруу максатында бул пландар түзүлүп атат, урматтуу дамлалар. Ишмердүүлүктүн ичинде имам дамлаларга өтө маанилүү болгон сиздердин жооптуу кызматыңыздар бар. Биз бүгүн рай хатип жергиликтүү администрация менен, жергиликтүү укук коргоо органдар менен 3 тараптуу, 4 тараптуу пландарды түзүп, жанагындай бир мамлекеттик деңгээлде, райондук деңгээлде дамлабыз иштерди алып барат. Айылдагы дамлаларыбыз, жума мешит имамдары кайсыл иштерди алып барат десек, урматтуу дамлалар, сиздерге түшкөн мас'улият ошол муфтияттан, казияттан, рай хатибияттан келген фатваларды, тапшырмаларды ошол ар бир имам өзүнүн элине, жамаатына жеткиликтүү кылып жеткирүү. Жума күнү таксырларым Аллахтын өкүмүн, буйругуна моюнсунуп аткаруу максатында мешитке жамаатыбыз келет. Аллах чогултуп берип атат да. Жөнөкөй мезгилде таксырларым айылды топтой албайсыз, туурабы? Бир маселе боюнча айылды чакырсаңыз 100дөн бир 10% келиши мүмкүн. 90% келбейт. Чогулта албайсыз. Бирок жума күнү таксырларым ар бир пенде Алланын өкүмүн аткарыш үчүн сиздин астыңызга келип, бирде келип отурат да. Жарым саат сиздин маселеңизди угуш үчүн келет. Имам даярданбастан кезектеги эле күнүм баягы мурун эле айтып жүргөн темаңызды эле кайра кайталай турган болсоңуз, анда сиз жамаатыңызды качырасыз. Башка жума мешитинде жакшы маселе айтып атканга качат жамаатыңыз. Кетип калат, келбей калат. Демек аны хаккын бербедиңиз. Жума күнкү баяндын хаккын бербедиңиз. Пайгамбардын мунаскорлорубуз тасылар. Минбар, михраб бизге аманат. Ушул аманатты так аткарышыбыз керек. Ошондо гана биз муфтияттан түзүлгөн иш пландар, айыл жергесиндеги биздин аймактардагы дамлаларыбыз жогорку деңгээлде өзүнүн ишмер кызматын аткарса, Кудайым буйруса биз ошол иштерди иш жүзөсүн аткара алабыз. Ошон үчүн сиздер бизге локомотив болуп беришиңиздер керек. Ысырапкорчулук боюнча аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар. Алла ыраазы болсун. Баш үстүндө. Бирок ал дайыма улансын. Bir gün айтып коюп, экинчи күнү токтоп калбасын. Бул биздин дайыма күнүмдүк ишибиз. Никеге барабызбы, жаназага барабызбы, коомчулук менен жолугабызбы, учкай, татнакай зериктирбестен ысырапкорчулуктун зыяндуулугун, ысырап кылбаса кандай фазилеттери бар, ошол тууралуу жамаатка айтып турабыз. Аялдарга да, кыз келиндерге дагы биз алардын чөйрөсүнө көңүл бурушубуз керек. Ошон үчүн dini ишмердүүлүк жүргүзгөн мусулман айымдарга шарт түзөлү деп атабыз. Азыр Кудайга шүгүр Кыргызстан боюнча атайын фонддорду ачып, кыз келиндерге сабак уюштуруп, устазаларды алып келип баян айттырып жүргөн биздин айымдар бар. Мына ошолордун башы бириктирип, жакында форум өттү. Форумда биз айттык. Алла ыраазы болсун сиздерден. Бүгүнкү күнгө чейин жакшы кызмат кылдыңыздар. Эжекелерибиздин, карындаштарыбыздын, кыз келиндердин диндар болушуна себепкер болдуңар. Алар Куранын үйрөндү, пайгамбарды тааныды, Кудайды тааныды, намазын тургузду. Рахмат сиздерге. Эми келгиле бирге иш алып баралы, бирге иш план түзөлү. Муфтия силерди биз колдоп берели деп, мына азыр Кудайым буйруса сентябрдан тарта алар бизге аткара турган иш пландарын бизге жазуу түрүндө жөнөтүп атат. Атайын комиссия иштеп атат. Жакында Кудайым буйруса биз тараптан атайын Кыргызстан боюнча атайын бир координатор аялдардан шайланат. Илимдүү, билимдүү, светский билими бар, дини билими бар, менеджер, өтө билимге сугарылган тажрыйбалуу бир айымды комиссия тандап берсе, ал борбордо турат, анан райондорго биз атайын бир устазаны байлап берели деп атабыз. Ошол райондо окуп келген бир кыз келин болсо, махрамы болсо, мечитте эмес, ошол кыз келиндердин окуу борбору болгон болсо, кайсы райондо, центрде, ошол жерден бир бөлмө алып берели. Ошол устазанын айлыгын биз берип туралы. Ошол устазы айылдагы кыз келиндерге сабак уюштуруп турсун. Анын программасында бекитип беребиз. Программадан чыкпайт. Ошол программанын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Мына ушундай тартипте биз кыз келиндердин дагы чөйрөсүнө көңүл буралы деген астыбыздагы аткарыла турган иш пландарыбыз бар. Ни'матани магбунун фихима касирун минен нас ас-сиххату вал фараг.
Адам баласына берилген эки немат бар. Адам баласы дээрлик көңүл бурбайт. Кайдыгерлик кылып өткөрүп жүрөт экен. Ошонун биринчиси бул эмне? Өмүр, убакыт. Жашоодогу убактыбызга көңүл бурбай, бир иш мерчемдебей, пландабай өткөрүп жүреткенбиз дагы кийин өкүнүп калат экенбиз. Жаштыкты туура пайдаланбайбыз, жашыбыз өтүп кетет, карыганда арканы карап алып өкүнөбүз да. Ошондой өкүнүч кабырга барганда да уланат экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоодогу өмүрүңөрдү, убактыңарды пайдалангыла деген. Экинчиси ден соолук. Ден соолукту да убагында пайдаланып калыш керек экен. Алла таалам ишиңиздерге ийгилик берсин, жооптуу кызматтарды жеңил кылсын, урматтуу дамлалар. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.